Баткендеги окуя баарыбызды түйшөлттү. Азыр парламент жабык карадык. Мен эки нерсеге көңүл бурдум жабык жыйында. Маселени терең алып караганда, бизде мына вице-премьер-министр иштеп атат. Чек араны күч блогун тейлеген. Бирок бир дагы жылыш болгон жок бул тармакта. Чек арада дагы, МВДда дагы, ГАИде дагы жылыштар болгон жок да. Ошондой вице-премьерлерди кабинетинде уйкусуратып кармап отургандын кереги барбы? Ошол эле Баткендин губернаторун карагыла. Сабына иштеткен бир кишини алып келип губернатор кылып коюптур. Негизги талап Кыргыз өкмөтүндө шайлоодо жакшы иштеп берди же келаткан шайлоодо иштеп берет деген бизде критерий болбош керек. Мына ушундан биздин эң чоң кемчилигибиз кетип атат. Дипломатияны өздөштүргөн эми ушундай кишилер бизде азыр кошуналар менен барып Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу тең ата сүйлөшө алабы? Ошон үчүн мына сыртта болсо дагы профессионал уул кыздарыбызды ушундай кызматтарга коюш керек. Шайлоодо иштеп берди деген башка талап болбош керек. Ошондо бизде мындай тең ата сүйлөшүп кошуналар менен чек ара маселесинде, башка маселеде мындай жылыш